Бүгүн Ошто үрөй учурган жол кырсыгынан 6 адам каза болду. Кырсык эртең менен болжолдуу саат 8 чамасында Ош шаарына караштуу Касымбеков көчөсүндө орун алган. Анда батыштан чыгышты көздөй бара жаткан Хова үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу башкарууну жоготуп, жол жээгиндеги жарандарды басып калган. Анын кесепетинен 2 аял, 3 кичинекей кыз жана 1 ымыркай жеринде каза болушкан. Mahallani özünü açtırıp gelsin ona. Kamaz tez geldi bu, marşrut gelip sayılıp aldı, ayta albayım da. Anam bola turkap geldi bu. Bırak, hasta kelgende, buna istalbarıyan süzbeytiler. Bunanı, süvettiyem öçürüp koydu. Anan kamaz, babam bang olup gitti. Men canımda bola suğa geldiler. Sudu var desem, bolam yok, ana kilentip. Görgeni ketip koptu. 5-6'da o şey, ayıldık nemeler, kelindir. Bıltıyıp koptur da. Koyun, aliginde koyuş gerek. Nemeler, ayılıski koyuyor, garasıya koyuyor, bilmeyeyim bunu. Aliginde koyuş gerek bir yere. Da, men babişka boldum şu yerde. Men el üçün suylap koyayım. Belki koyması, o nemeye koyduk o? Çetip ordu, bir dakika. Oşunda koyuş gerek, sözsüz. Men el üçün suylap koydum sizlerge bollar. Ondan burundan bugün. Ekte özbek, bitti kırgız raz bugün. Keçeleme yerde. Mez yerlerde. Analla dağ bulup gitti. Анан бул жерде өлөлөр көбүнчө өздөрүнөн да айып кетишет да, бул жерде отуруп алышат. Анан кийин эртең менен келсе эле бул жерде 6 адам каза болду деп уктук да, бир кош бойлуу аял, анан кийин ляльчкалары менен депчи. Анан бул жакты мындай светофор коюп берсе бизге, мына бул жерге Терек базарынын ордуна пешеход коюп берсе аябай жакшы болот эле да. Светофор коюп берген себеби кичине машиналар ылдамдыгын азайтып айдашат эле да. Ош шаарынан биз ошону сурайбыз, ушул Терек базарыбызга неме коюп берсин, светофор коюп берсин. Бул жерде аябай күнүнө жок дегенде бирден жол кырсыгы капталат да бул жердечи. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тартылып, куткаруучулар жансыз денелерди унаанын астынан алып чыгып, тиешелүү кызматтарга өткөрүп беришти. Учурда соттук экспертиза дайындалып, тергөө иштери башталган. 112 кызматына 8ден 27 мүнөт өткөндө кабар түшүп, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин Ош шаардык башкармалыгынын номер 13 бөлүмүнөн 9 куткаруучу чыгарылган. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары, ошондой эле борбордук аппараттан офицерлер, Ош шаардык башкармалыгынын башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу орун басары, Ош облустук башкармалыгынын башчысынын орун басары, ошондой эле Кара Суу райондук бөлүмүнүн бүгүнкү күндө жооптуу офицерлери жерине чыгып тактоо иштерин жүргүзгөн. Такталган иштердин натыйжасында ошол батыштан чыгышты көздөй бара жаткан оор жүк ташуучу автоунаа 01 KG 848 АИ автоунаасы башкаруусун жоготуп, жол жээгинде турган 6 жаранды басып калган. Натыйжада 6 жаран тең каза болуп, ошол жерде 9 куткаруучу, ошондой эле Кара Суу райондук жарандык коргоонун кызматтарынын тиешелүү, мындайча айтканда ошол ГАИ 2 экипаж тартылып, жеринде иште алып барылган. Баягы оодарылып кеткен машинаны чыгаруу боюнча бир автокран тартылып, жумуштар аткарылган. Чогулгандардын айтымында көмүр ташуучу автоунаанын айдоочусу алдынан чыккан маршруттук унаадан качам деп жол четине чыгып кырсыктаган. Унаа Нурдин Амировдун темир тинекке чыгарган соода жайынын жарымын басып калган. Ишкер телефон чалуудан кийин соода күркөсүнө келип шок абалда турганын билдирди. Шопур адамбыз ар бирибиз. Эми палакат болуптур. Эми бул бала деле атайын кылбаган болсо керек. Кокусчулуктан айтыштары боюнча бир маршрутка ошо жүк ташуучу автоунааны кысып ирген. Шопур катуу келгенби, же жашыраак болгонбу, же опыту жок болгонбу кирип кеткен. Биринчи келгенимде келсем ошо жүк ташуучу автоунаа Хово оодалып жаткан экен. Хово оодалып жаткан экен, ошону көрдүм. Анан биздин МЧСтер келип кран менен чарып атканда ошо адамдын дене мүчөлөрүн бир чыптага салып атканын көрдүм. Адамдар майдаланып кеттилер.
Бейле кетсек, Ош облусунун аймагында 2022 жылдын 5 айында жалпысы болуп 211 жол кырсыктары катталып, анын кесепетинен 31 жаран каза болуп, 368 жарандар денелеринен ар кандай жарааттарды алышкан. Ал эми өткөн 2021 жылдын 5 айынын ичинде 278 жол кырсыгы орун алып, 38 жарандын өмүрүн алган. 503 адам ар кандай жарааттарды алып ооруканага кайрылышкан. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.